Арбагыла балдар. Бүгүн биздин конокто Актан менен Акылай. Демек Актан менен Акылайга уят болбойт болуш керек деген ишеништемин. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Кыргыз тил дептериңерди алып чыгып, бүгүнкү датаны жазабыз. 9 апрель күнгө бейшемби. Темабыз сын атоочтор боюнча талдоо. Сын атооч боюнча талдоону үйрөнөбүз. Биринчи талдоодо эмне кылышыбыз керек? Сын атоочтун берген маанисин таап алышыбыз керек. Башкача айтканда, сын атооч эмнесин билдирип атат заттын? Көлөмүнбү, формасынбы, же өңүтүсүнбү? Мына ошол берген маанисин табабыз. Андан кийин грамматикалык түзүлүшү боюнча ажыратабыз. Жөнөкөйбү же татаалбы? Экинчи, уңгу мүчөгө ажыратабыз. Кайсы сөз түркүмүнөн жасалгандыгын аныктайбыз. Кайсы мүчөлөр аркылуу жасалды? Мына ошону жазабыз. Үчүнчү, сын атоочтун сүйлөмдө аткарган кызматын аныктайбыз. Башкача айтканда, сүйлөм ичинде ээликпи, баяндооштукпу, аныктоочпу, толуктоочпу, бышыктоочпу, мына ошону таап чыгабыз. Бирок сын атооч балдар сүйлөм ичинде аныктооштун, баяндооштун гана милдетин аткарчу, Мына ошону табабыз. Демек, ушул 3 берилген нерсени так даана аткарып койсок эле, биз сын атоочту талдоону үйрөнөт экенбиз. Анда эмесе көнүгүү дептериңерге жазабыз мисалдарды. Мына силерге мисал алып, ошол талдоонун үлгүсүн көрсөтүп койдум. Карайбыз, кайсы мисалды алдым. Кызыл жүздүү жигит сылык, сыпайы, адептүү, тартиптүү экен. Кандай жигит? Кызыл жүздүү. Карайбыз кызыл жүздүүнү. Сын атооч заттын сын сыпатын билдирди. Кандай деген суроого жооп берди. Уңгусу кызыл жүз, мүчөсү дүү, сүйлөмдүн аныктоочу болду дагы татаал түзүлүштө болду. Эмне себептен татаал түзүлүштө? Анткени кызыл жүз деп 2 сөздөн турду. Калган сылык, сыпайы, адептүү, тартиптүү деген сөздөрдү өзүңөр дептериңерге мына ушул мен көрсөткөндөй үлгүдөгүдөй кылып талдап чыккыла. Андан ары көнүгүү иштейбиз. Класс иши деп жазып 436 көнүгүүнү карайбыз. Көнүгүүдө 3-4 сүйлөм берилген. Анда сын атоочторду таап талдагыла деген. Бийик, кооз, сонун үйлөр салынды. Кандай үйлөр салынды? Бийик, кооз, сонун. Бийик деген сөздү силерге талдап берип койдум. Бийик бул сын атооч, заттын көлөмүн билдирип, кандай деген суроого жооп берди. Жөнөкөй сын, анткени бир эле сөздөн турду. Уңгу түрүндө берилди, сүйлөмдө аныктоочтун милдетин аткарды. Уңгу түрүндө берилди, мүчө уланган жок. Андан ары кооз, сонун дегенге суроо белгисин коюп койдум. Дал ушундай кылып силер өзүңөр талдап көргүлө. Кийинки сүйлөм. Айлана жымжырт, караңгы. Айлана жымжырт, караңгы. Айлана кандай? Жымжырт, караңгы. Сын атоочторду таап, жогорудагы берилген үлгүдөгүдөй кылып талдап чыккыла. Кийинки сүйлөм. Биздин жер берекелүү, кооз, малга жагымдуу. Биздин жер кандай экен? Берекелүү экен, кооз экен, жана малга жагымдуу экен. Мына ушул берилген 3 сын атоочту үлгүдөгүдөй кылып талдап, тактап дептериңерге жазып койгула. Үй тапшырма 436 көнүгүү. Актан менен Акылай силердин тапшырма аткарышыңарды күтөт. Тапшырманы жакшы жалкоолонбой аткарышыңарга мен тилектешмин. Кийинки сабактан жолукканча сак саламатта тургула.